Хорошо. Bir tuğan hareketlerden yok mu? Bizden bir tuğandırda eşeğim var, al eşeğim degen al özüm yaşasın. Bir tuğandan durpa eşeğimden başka eşkim çok. Kızın adı Asya'da. İyi alışıkta. Uyuyorsu yok. O. 3 öğren kanıt babada. Ben balar çoğayıp kaçkanda. Alın şu paylaştılar öldürme. Olar kayrama açardan. Kaç yaşta var? 6 yaştan, 10 yaştan, 5 yaştan. Alır bunday öldürme. Kayralar gelip mağa çayımda bu tamaşası bir açıkbaydı. Öldürme alır. Mağa kayrı beni karatıp, ben alışımım da. İçine kança aksa gidiyor? Benimki kime terapiya alan 2 yıldan beri. Bir barıp geçen 20 günde, bir baram 22 günde. Alan içine var 15-18 gün son edip. Birle kimyoterapiyan 9 gün turat. Men anda kimyadan 2 gün alındı. Bir yılda 2 yıl. Yok, ayna 20 günde barıp alan. Oşunda ma 20 günde 20 binge yakın 18-20 binde yaxşı gidip. Kızın sabat kandı deme şunda. Mani alacaktan alsılıp turat. Oşol 2 yıldan beri olarak men uğrayım. 4. stadya. Araysan 2 yıldan beri kimyoterapiya alalım. İyi özüm ötü bu. Barıp ayın sağlam, akırkı жыл barıp операция болғанда, azыр қиналып қалып, уже постельный болып қалдым да, мына где-то бір 15 күнде болып қалды. Майыстан ішіп келгеннен кейін, ұштан бері мындай өзім самостоятельно тұра албайдым да. Тұрам, енді тұрғанменен баягы буттарым иммунитет түшкөн үчүн баягы буттарым мындай болуп турат да, ушу калчылдап турат. Лечениеңиз каждый немесине bir процедурасына 18 миңге кеткен да? Да, 18-20 миңге кетет да. Себеби 8-9 миң химиотерапиянын бирөөсү, экинчи химиотерапия 6 миң да, ошо мен 15 миң болот. Иши плюс ал эле эмес, иши да кошумча дарылар дагы берилет, ал жактан иши башка дагы капельцалар берилет. Ошо менен бир 10 күн жатып чыгам, ошо где-то бир 20 миң сом кетет да. Канча айга жетет? Жок, мен арай сайын. Ооба, жылга эмес арай сайын. Химиотерапия. Кыйын экен. Без химиотерапия мен азыр жүрө албайтмын да. Анан арасында эми кез-кезде баягы барып тез барып көрүнүп турсам, кичине жакшы болуп калганда, 1-2 айга өздөрү врачтар уже билет да. Текшерип көрүп, полный мен обследование кылгандан кийин 1-2 айга мага уруксат беришет да, что биле салып, анан 2 айдан кийин кайра келиңиз депчи. Анан ошонун арасында 1-2 ай дем алып калып, анан кайра 2 айдан кийин кайра барып салып, улантып кала берем. Каяктан алып атасыз? Мен жалобаттан операция болгон, ошо жалобаттан лечение кылам. Ошол жактан бир эле врачка көрүнөм, ошол жака жыл сайын барам. Арай сайын, жыл сайын. Акчаны кантип жеткирип отурсуңуз? Баягы кызым бар экен, акча салып атат да. Эми жетпей калып атат, чындап эле жетпей калып атат. Ооба, эми карыз да болуп кетебиз, карыз чындап эле уже көбөйүп калды. Баягы андагы айлыгы жетип кала, жетпей калган мезгилде карыз ала коелук, анын арасында карыз көбөйүп калды. Үйдө азыр неберелериңиз менен кесте ошондо? 3 небереңиз менен, Эң чоң канча жашта? 6 класста окуйт. Эң кичинеси? Эң кичинекей 5 жашар. Ошо балдар жардамдашат, алардын зыяны жок, алар карашып эме кылып атат. Эми кичине баягы базы жүрчүмүн, но последний операциядан кийин уже сали баягы иммунитет түшүп кетти, гемоглобин түштү, анемия да болуп калган да бир чети менен. Анемия баягы кан астыктан болуп калган. Анан ошондон улам азыр мындай сали тура албай турганда буттарым да өзүнө келбей калып аткан ошол болот да. Диагноз не деп диагноз коюшкан дедиз? Диагноз меники рак 4 стадия. Рак по женскому у меня. Себеби рак, ичим полный рак, анан эми ошондон улам, ичимен улам, лечение алам да мен азыр. Эгерде вдруг лечение албай калсам, уже мен өлүп калам.
Анда слишком оорун күчөп кетет бирок. Ушундай. Качандан бери ооруп келатсыз? 2 жылдан бeri ушундай болуп калдым. 2 жылдан бeri ошо келдим. Оорум күчөп кетиптир. Мен баягы Россияда жүрүп жүрүпмүн да. Анан кийин ал жактан томография кыл деди эле. Анан кийин мен сайттан карасам, бuyакта Кыргызстанда Жалал-Абадта арзан экен томография. Тем более акта лечение кымбат болгон үчүн мен бияка баз бердим да. Той Ташкентке барып эле Жалал-Абадтан өзүнөн лечение алайын. Эмнеси болсо баары Кыргызстанда бияка кымбат акча кетип калат деп баз берсем, уже мен келечекте уже оорум 4-серия стадияга чыгып кетиптир да. Бияктан операция кылышты. Ичиме полное лечение кылышты, томография аябай түшүрүштү. Анан сразу операция кылышты. Ушу больницаге жөнөтүштү. Баягы после операциядан кийин менен чыккан эменичи анализ Бишкекке жөнөтсө, ал жактан уже 4-стадия болуп чыкты. Канча жылдан бери дедиң? 2 жыл болду. 2019-дан бери. Эми Россиянын кайерде болдусузчу? Россиянын Москвада эле болду. Москвада болдусуз? Кайсы районда? Южный районда болду. Дубровкада болду. Качан келдиз эле акта? 2019. 2006 барганымда ошодан бери ошол жакта болчумун да. Мына 2006да кеттим. Ошо мен кече мына 2019 келдим да. Ал жактан. Келип ошо ооруп келип ошондон бери азыр 2 жылдан бери Ташкентте ошол жерде жашап жүрдүм да. Үй өзүң өттү. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Урматтуу Ташкенттер. Биз азыр Кызыл Алмага келдик, поселок 2-дом 6-квартирага. Бул жерде Бапаева Бактыгүл деген жашайт экен. Мынакей 1969-жылы. 2 жылдан бери рак болуп 4-стадия. Кыйналып жашап ооруп атыптыр азыр мынакей. 3 небересин ушу үйүндө экен, бир жалгыз кызы бар экен. Ай сайын иштеп тапкан акчасын апасына жөнөтүп, бир айда 20 миң лечение кетип калат экен. Химиотерапия, башка полный бардыгы 20 миң кетип калат экен ай сайын. Анан эми колдон келгендер ушул Кызыл Алмада 2-дом 6-квартира жардам берсеңиздер болот. Россияда биздин иштеп аткан жалпы садаканын жигиттерине, кыздарына терең ыраазычылык. Биз 15 миң силердин атыңардан тапшырып коелу. Бактыгүл, ошол дары-дармегине леченияңы иштетесиң. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Мен Ташкент шаарынан баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздарга ден соолук болсун. Ар дайым ушундай кайрымдуулук фондусун көбөйтүп, ошолордун эмесинде иштеп жүргөнүңүздө силерге өтө ыраазымын. Чоң бул жактан Таш-Көмүр шаарынан өзүмдүн жашаган шаарыман бул иштеген кайрымдуулук садака биримдик фондусунун кайрымдуулук эмелерине дагы ишкерлерине иштеген жумушчу баарыңыздарга тең сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Ар дайым ушинтип биз ошол ооруп адамдарга жардам көрсөткөндөргө силерге аябай ишенимдерге чоң ийгиликтерди каалайм. Кудай буйрса жардам беришет экен. Рахмат сиздерге, эл журтум. Алла ыраазы болсун. Шипасын берсин.